балаңды 3-7-де кармап кал. Биринчи төрөлгөндөн 7 жашка чейин болуп көрбөгөндөй эркелет тарбияла. Кийинки 7 жаш ошондо канчага чыгат? Ортоңку 7 жашта аны менен кадимкидей тең бас достош. Кадимкидей дос катары кандай кылам, кандай кылсам деп кеңеш сурап кой, ал кадимкидей өзүн чоң сезип калсын. Акыл сурап кал. Анын ишине кеңеш берип кой. 14кө чыкканда акылы кыйла токтоп калат. 3-чү 7 ал аны менен канчага чыкты? 3-чү 7-де ага сыр айт. Өзүңдүн сырыңды айт, анан анын да сырын ук. 3-чү 7-нин эң аягында анын мойнуна байланган чылбырын мүрүсүнө таштап кой дагы ноктосун шыпырып бей деп атат. Ноктосу боюнча чылбырын желкесине таштап бошотуп бер. Ошол 3-7-де алган тарбиясы аны эч качан башка жака буруп кетпейт деп атат. Эгер бурула турган болсо, баягы мүрүсүнө таштап койгон чылбырын карматып бир силкип кой, болду. Эгер ноктосын шыпыра турган болсоң, кармай албай каласың деп атат. Тарбияны кара. Таалим тарбия сөз балага наристелик кичинелигинде таасир этет.